Саясат деген сиз үчүн эмне бул? Саясат деген бул ар бир ойлонуп жасаган кадамдын же ойлонбой жасаган кадамга кылуу ой чечим же ошол аракет да. Саясатка баардыгыбыз тең деңгээлибизге жараша эмес, чоң саясаттын деңгээлиндеги талаш тартыш, шайлануу же кызмат аткаруу гана эмес, саясат бул күнүмдүк турмуштагы ойлогон ойду ишке ашыруу, ойлогон ойду тастыктоо, тактоо, кеңешүү жана иш аракеттерди көрүү. Ошонун натыйжасында кандайдыр бир оокатыбыз өтөт. Ошол өткөн оокаттарды жалпылаштырып илимдин негизинде биз аны же жеке экономика, же үй бүлөлүк экономика, же болбосо өлкөнүн экономикасы деп атайбыз да. Ошентип саясат бул чечим, экономика бул натыйжа. Экөөнүн ортосунда эч үзүлгүс байланыш бар да. Анан аны саясат бул өзүнчө, экономика өзүнчө деген сөзгө мен ишенбейм. Анан муну манипуляторлор ойлоп чыгарган, атайын элди багынып, ойлонбой, кыйдык маанайда гана аткаруучу кылганга түрткөндөр ошентип көндүр.